Assalamu alaikum урматтуу жакшылар, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынын четинен өтө жакшы локациядан сатка чыккан жакшы бир жер үйдү тартып көрсөтүүдөбүз. Жердин аянты 6 сотук, үй болсо 4 бөлмөдөн турат, кошумча курулуштар бар. Сөрү тапчан, 3 бөлмөлүү временкасы бар. Анан эл башы болгондон көрө суу башы бол дейт. Караңыздарчы, суунун башында жайгашкан бул Керметоонун тескейинде Ишкабан айылында жайгашкан. Ош шаарынын түндүк батыш тарабында. Ишкабандагы байга аркадан киресиздер, Теңизбай чайканасынанчы. Түз кирип келгениңиздерден кийин бир 5-600 метрден кийин буйруса Каламато 10Б көчөсү, 23 дарек достор. Түз эле келе бересиздер, чоң каналдын боюнда суу кеңири достор. Газ келген, суу, свет, интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулары орун алган. Ал жакта болсо негизги Ишкабандагы негизги жолдон бери 100 метр киргенде ушул 23 дарек сол тараптагы үй сатыкка чыкты. Эгерде кимдир бирөө ушундай жакшы жерден жер издеп аткан болсо, жер үй издеп аткан болсо, издегениңиздер бизден табылды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарынын жаңы базары мына сиздерге жакын эле жерге көчүп келип калды. Урматтуу соодагерлер, алып сатарлар, бизнесмендер, ишкерлер, инвесторлар. Сиздер ушу базарга жакыныраак жерден жер үй издеп аткандар болсо, ана сиздерге сонун мүмкүнчүлүк. Жүрүңүздөр эми. Үй боюнча тааныштырып сиздерге айтып берели. Мына кире бериш жайы. Жүзүм кылсаңыздар болот экен. Жердин аянты 6 сотук, узун туурасын айта турган болсок, бир 15-16 метр туурасы. Бул жагы 40 метр. Жашыл зоналары дагы бар. Үй көчө тарапка салынган, бир бурчка. Бул жерге унаа токтотосуз. Бул үйдүн астында 4 бөлмөлүү подвалы бар. 2 бөлмөдөн өз-өзүнчө бөлүнгөн. Азыр үйгө дагы киребиз. Бул жагында болсо, мына сөрү тапчандары бар, 3,5 тонналык суу кампасы бар. Бул жагына дагы кеңири чыгып сиздерге маалыматтарды беребиз. Ага чейин жүрүңүздөр, үйдүн ички бөлмөлөрүн, планировкасын сиздерге баяндап айтып көрсөтүп берели. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Негизги кире бериш жайы, панорамный терезелери бүт бардыгы пластиктен. Ремонтко деле муктаж эмес, ремонту жапжаң эле болуп тур. Холл негизи кенен экен, көрдүңүздөр. Контейнер бар, люстранын орду каралган, экөө. Ушул чоң бөлмөдөн баштай берели. Бул жактагы бөлмөгө кире турган болсок, чакан бир зал. Өзүңүздөр көргөндөй, узун туурасы 5,5га 3,5, 180 чыгып калат. Мына ушундай эмеректер кетет, агайын туугандар. Жакшы, кийинки бөлмөгө келе турган болсок, бул жакта болсо детский комнатасы, жакшы акча сунуштай турган болсоңуздар, көп скидка сурабасаңыздар, мына ушундай анча-мынча эмеректер калышы мүмкүн. Эгер анан көбүрөөк түшүбөр дей турган болсоңуздар, анда буюмдар, эмеректер кетет. Бул детский комнатасы. Бул жакта болсо кирди чыкты 2 бөлмөлүү үй бар. Бул дегени кандай десем, кыргыздын универсал комнатасы. Кышында кыштап, жазында жаздай турган ушундай бөлмө. Ортолукта ыш печкеси орун алган, 2 бөлмөнү жылытат. Бул жагы болсо спальный, кышында маза кылып жатасыздар. Жеңил кийим менен буйруса. Бул узун туурасы бир 4-кө 4,5 дейм. МДФ каражаттары менен кооздолгон, моющий бойлор чапташтырылган. Буйруса асты мына ушундай паркет дейбизби, ламинаттар басылган да. Жакшы. Эшиктер дагы жыгаштан экен. Эми временкалары дагы бар. Ошону дагы тартып көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Кафелдер басылган, бул таман таштар басылган, брусчаткалар жаңы эле. Бул жерге жүзүмдү өстүрүп коесуздар. Ине жалбырактуулар мына арчалары тигилиптир, гүлдөр тигилиптир. Буйруса жазда тым эле укмуш болуп калат. Бул жагы жашыл зона, дагы деле жап-жашыл бойдон турат да. Сиздерге мына өзүн дагы көрсөтүп коелу. Бул жакта 2 бөлмөлүү подвалы бар, чакан-чакан. Анан аркы тарапта болсо кенен-кенен подвалдары бар. Буюм тайымдарды коюп өзүңүздөр сактасаңыздар болот. Бул жакта болсо сөрү тапчаны орун алган. Атайын Өзбекстандан заказ аркылуу жасаттым эле дейт. Эгер арзаныраак акча кете турган болсо үй, муну алып кетем дейт. Анан көңүлүмдөгүдөй жакшы баага сунуштай турган болсо, ала ушундай нерселерди таштап кетем дейт да. Жаңыдан жасалган баягы өзүнчө сөрү тапчан. Анасында суу кампасы бар, 3,5 тонналык. Суу өчкөндө тарс кааласаңыз бул линияны, кааласаңыз бул линиядан сууну ачып иштете бересиз. Бул жакта болсо ортолукта үй чочок жайгашкан. Буйруса мына жакшылыктарыңыздарга кызмат кылат. Мына бүт бардыгы сонун кафелленген даяр жакшылыктарыңыздаргачы.
Газ плиталары бул бурчта орун алган, муздаткыч бул жакта, стол стул бул, чакан ашкана эмеректери. Панорамный терезелер жакшы. Бул жакта болсо мозаика деп коюп, сары таштар менен ушундай стяжка кылып коюптур. Сонун көрүнүштөрү. Эми бул жака кире турган болсо, кире бериш жайы бул чакан временканын ашканасы. Бул жерге күпүлдөтүп отту жагасыздар. 2 тонна менен мынерден кеңири кыштан чыгам дейт. Өтө кечин эле бир челек көмүрдү оодарып коесуң, болду, эртеден кечке чейин маза кылып чамынып, жеңил кийим менен кыштан чыгат экен да. Бул жагы мына спальный, ата-энелер уктоочу бөлмө. Келиңиздер мына. Спальный, бул жакта эмеректер, эмдик каражаттары менен потолоктор кооздолгон, асты болсо пол. Жакшы, бул кире бериш жайын айттык. Андан кийин бул жагы ушу кыштын күнү чакандыраак бир конок келе турган болсо, ушул бөлмөлөргө баткысаңыздар болот. Печканын экинчи тарабы. Бул дагы обойлор чаташтырылган, эмдик каражаттар менен кооздолгон, кондиционер бар, Wi-Fi бар. Кыскасын айтканда, жашоо сонун. Бардык шарттар каралып тур да, негизичи. Агайын туугандар, силерге жагып атабын, негизи мага жакты. Анткени базарга жакын жер. Бул жерде эми базар көчүп келди де көпчүлүгү жерин дагы, үйүн дагы кымбат баалайт. Себеби келечеги бар жер. Келечек базары дагы, Жайма базары дагы, Борбордук базары дагы бүт бардыгы көчүп келди. Келечек базары эми жакында келет. Бул көмүр канасы экен, отун канасы. Андан бул жагына келе турган болсоңуздар, жакшы бир карагайлар менен обшивка болгон душ, Аристон бар, жуунучу ваннасы бар, күзгү раковиналары бар, кыскасын айтканда кенен жуунучу бөлмөсү. Андан бул жагына келе турган болсок, агайын туугандар, сырткы ажатканасы, отун канасы, бул жака дагы ошо отундарды жийип койсоңуздар болот. Жашыл зонасы, анары бар, гиласы бар, кокон гилас, өрүгү, анан эрте бышар бак алмасы бар. Бул жака өзүңүздөргө керектелүүчү болгарский, мына калемпир, помидор, ушундай жашылча жер жемиштерди эксеңиздер дагы болот. Эмне дейбиз, туугандар? Суунун башы экен, газ бар, свет келген, интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орун алган, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, шаарга жакын. Түз эле мындай чыксаңыз, 3-4 мүнөттө Западныйдагы жанагы Барсбек круговойуна жетесиздер айлампага. Анан эмне? Сонун бардык маалыматтарды бергенге аракет кылдык, документтер так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Андыктан чамданыңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Бул жагында болсо мына ушундай сонун нерсе ала турган жер экен да. Ошол туугандар, мына үйдө ушул жерден дагы бир көрсөтүп коелу, кандай көрүнөт экен. Элестетип атасыздарбы үйүңүздөрдү? Ай. Анан эми о чатыры андулин экен, бирок кече жакында эле алмаштырдым дейт. Жыгаштары, рейкалары жап-жаңы бойдон дейт, карагайдан. Сиз ана чатырды сууруп аласыз. Чек жетип өзүңүзгө жаккан түнүкө, аз бизби айтор, каалагандай чатыр жаап алсаңыздар болду. Ошол эле экен. Брусчаткалар басылган жаңы. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсим номер экран астына камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып бир катар маалыматтарды дагы да толугураак алсаңыздар болот. Эң негизгиси достор, базар жаныңыздарда. Урматтуу содага жакын инсандар, содачылдар, содагерлер, алып сатарлар, айтор агалар, эжелер, силерге насип кылган болсун. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Тапканыңыздарга жараткан өзү баракасын берсин.